Урматтуу агайлар, эжекелер, анда биз кийинки сессияга өтсөк, ал жерде ошол мугалимдер менен конкурс, мугалимдердин арасындагы конкурс сыяктуу эле окуучулардын арасындагы конкурс, ошол убагында Түркиябыздын 50 жылдыгында баштаган конкурс буга чейин дагы уланып келе жатат. Ошол бүгүн кошумчалап алардын арасынан чыккан балдарды атайын чакырдык эле, Дүйшөнөгө келиңиz, сиз өзүңүз алып барасыз го, Барыңыздар, бир аз чарчап калдыңыздар. Сиз сурам ошого кеңеш азыр сурансак бири да берет. Тамаша. Абдан жакшы иш-чара болуп аягына чыгып атат. Азыр эми бул дил баян сынак эртеден бери айтып атабыз мугалимдик кесип деп. Мугалимдик кесиптин дагы бир жолу. Кантип ушу мугалимдик кесипке жаштарды тартабыз, аброюн көтөрөбүз дегенде, мен ушу досторум менен кеңешип, 2019 жылы мен туулган күнүмдү юбилейди өткөзгөнмүн айылдык мектепте. Ушу досторумдун бирөөсү айткан, ушу окуучулардын арасында дил баяк сынак кылып койбойлубу? Темасын кандай коелук десек, ойлондук, акыры мен мугалим болгум келет деген темасын койдук. Бирок 9-класстын 11-класска чейин жазган окуучу, дил баян жазган окуучу, ай сен дил баянды жазгансың, сөзсүз мугалим болосуң деп артынан кубалай албайбыз. Алар болгону мугалимдик кесиптин жакшы жактарын ачып бериш керек, жакшы жактарын көрө билиш керек. Менин дагы мугалим эжекем жакшы турбайбы деп ошону өздөрү жаштар кичине таасир бересин деп дил баян сынагын баштаганбыз. Биринчи жылы райондук деңгээлде, экинчи жылы райондук деңгээлде, анан былтыр жана быйыл жалпы кыргызстандык деңгээлде өткөзүп жатабыз. Бунун менин гана атым чыгып атат, Дүйшөн агай өткөзүп атат деп. Бирок бул мен жалгыз өткөзө албайм. Мен 20га жакын досторум, кесиптештерим жакындан жардам берип, башынан баштап жарыя кылып, аягына жеңүүчүлөрдү дагы алар аныктап берет. Мен кийлигишпейм колдон келишинче. Болбосо өзүмдүн жыйеним катышып калат экен, агамдын кызы катышып калат экен, койгула мени кошпогула аралаштырбагыла дейм. Ошентип бүгүн дагы азыр салтанаттуу азем аягында белектерди тапшырып коебуз. Бирок ага чейин быйылкы биздин дил баяк сынагыбызга жалпы Кыргызстандын мектебинен ар бир аймактан, кээ бир аймактан азыраак, кээ бир аймактан көбүрөөк жазылып калды. Бирок 600дөн ашык окуучу жазды. 9-чу, 10-чу, 11-чи класс. Орус, кыргыз, англис тилдеринде. Ошол дил баянды биринчи турда 16 менин досторум, ушул жерде 5-6 отурат, алар келип текшерип беришти баардыгы. Баарына бөлүп бердик, ошонун күчтүүлөрүн экинчи этапка чыгардык. Экинчи этап онлайн болду. Эмне үчүн онлайн болду, урматтуу кесиптештер, достор, жердештер? Себеби биринчи этапта баарыбыздын да эмекемиз да, баары бир өзүбүздүн окуучубуз, өзүбүздүн балабыз, жанагы ошого боорубуз ооруп кеткен анан кээде билбей жардам берип коет экенбиз. Ал биринчи этабында макул жардам берсин, бирок экинчи этапта онлайн отуруп, видеоңду жандыр, эки жакты караба, камера менен көргөз эч ким жокпу деп туруп, аябай сонун деңгээлде өттү. Менимче академиялык чындык болду окшойт. Эч ким жардам да бере албай калды. Анын негизинде, ошонун негизинде 62 катышуучу жалпы республикадан финалда ойноп катышты. Ошонун бүгүн 3 катышуучуну 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарга белектерибиз бар. Бирок бизге дагы 5 окуучунун дил баяны жаап калды. Алар үчүн кызыктыруучу байгелерди уюштурдук. Ошолорду тапшырып кетип коюуга уруксат этиңиздер. Ушул жерде мага аябай жакындан жардам берген мен 1-2 адамга өзүмдүн жеке белегимди берип коеюнчу. Өзгөчө финалды жогорку деңгээлде өткөзүп берген. Ушул жерде Жамал менен Нуридага мерим келчи мен. Ушул жерде меримге бул деген раритеттен китеп алып аласыз, бар өзүңүз тандаган. Мында эмне үчүн меримди чакырып атам? Эрте менен мерим дагы саат 7-де ушул мейманканага келип алып, мен келдим, даярмын, келе бергиле дегенде мен ыраазы болдум. Менин кыздарым дагы ата-энесин сыйлагандай ушу меримдей кыз болсун. Келге кол чаап коелу. Керек болсо бул ушул конференциядан башка берки дил баянга да жардам берип жүрөт. Бардыгын ушундай жакшы тарбия берген сизге, эжекем сизге, агай сизге чоң рахмат берип, өмүрүңүз uzun болсун. Мейман сиздер көрсөңүз Жамал эжеке Патиева жана Нурида Касымбекова, Жамал Агахан фондунда иштейт, ал дагы финалды текшерди. Нурида эжеке болсо, ал медакадемияда эмгектенет, ошол жерде иштейт. Мен ошо чурга барып берейин, жолдош агай, дайым жардам бересиз, дайым көмөк бересиз. Ушул агай китептерди жакшы көрөт.
Эми бул бир баянга эмиге өтөбүз, кечирип коесуздар. Кызыктыруучу сыйлыктан баштайлы. Калыскы Алабукадан орус тилинде жазган, анан Алабуканын Абдуссалам Турабаев мектебинен Рафикова Ханзада 11-класстан ушул жака чыгып койсоңуз. Ушунасызбек келиңиздер. Кызыктыруучу сыйлык. Аспекттен сүрүп койсун, агай менен ошо. Сүрөт түшүп койсун. Атайын алыстан келипти. Ушул жерде мынау менин иним Бактыбек Абдуллаев жардам берип, мыкты китептерди, анын ичиндеги жакшынакай китептер бар. Икигай жана Бактыбек кайсы китептер экенин өздөрү окуп көрүшөт да. Бул жерде мен Малала деген китепти өтө сонун китепти кыргызча тилине которушту. Аны дагы таанышып окуп коесуздар. Ушул китептер сиздер үчүн. Анда бул жака отуруп турасыздар сиздерге дагы. Барына аягында дагы кызыктыруучу сыйлыктан сырткарда менин досторум ушундай жакшынакай досторум бар. Алар дагы белегин көтөрө келишет. Анан дагы барына тапшырабыз. Андан кийинки бар бекен Султанова Айназик деген Ош шаарынан келбеген окшойт, э? Аны ага тапшырып коебуз. Султанова Айназикке. Ал англис тилинде жазыптыр. Мыкты Дилбаян. Андан кийинки мага дагы бир кыздын жазган аябай жакты. Бул калыстар тобу кызыктыруучу сыйлыкты ошого дагы ыйгарып атышат. Хамидуллоева Мадина, Карасу району Нариман айылына. Барбы? Мадина? Чоң экен, э? Бул кыздын жазганын окуп берейинби? Өзү Наримандагы өзбек кызы мындай деп жазыптыр. Саламатсызбы агай? Мен 2-чү турга катышканыма абдан кубанычтамын. Былтыры да катышканмын. Ушундай долбоорлорду көбүрөөк уюштуруңуздар. Менин улутум өзбек. Бул конкурска катышышыма кыргыз тили мугалимим түрткү болду. Силердин иштериңизге ийгилик. Көрдүңүздөр, ушундай кылып ырзачылык билдирип атат. Бул жерде белектерибиз ошол кыздарыбызга жана эжекелеринде белектер бар, э? Андан кийинкиси, чоң рахмат. Молдокмат кызы Каниет, Нарын областы барбы Каниет? Кызык, кел, барбы? Азамат Каниет кызыбыз. Кызыбыз Каниет Өмүр Токтосунов атындагы орто мектеп 10-класс. Кийинки жылы дагы катыша алсаң болот. Азамат. Китептерди окуп койсуңар, э? Ийгилик туттап койсуңар. Чоң рахмат. Окуп турган. Анда эме барбы? Кайратбек кызы Айзаттагы жок окшойт, а? Ал Ош областынын Чоңалай Каратейит айылынан экен 11-класс. Ага белектерди жеткизип коебуз. Жана Чынара биздин досубуз дагы келди. Чынара ордуңузда туруп койсоңуз, азыр белектерди анан аягында бересиз. Чынара бул кадимки жалпы республика тестилөө уюштурган ошол борбордун директору болуп эсептелет. Таанып алыңыздар. Эми финалдагы 3 орунга жеткен адамдар жөнүндө сөз кылалы. Албетте калыстар аябай талашты. Кимиси күчтүү деп туруп акырында ушуга токтолушту. 3 орунду Маматаев Азирет Ош шаары билим лицейи Ош мамлекеттик университетке караштуу 10-класс. Ага тапшыруу үчүн, грамотаны тапшыруу үчүн жана ошондой эле белекти тапшыруу үчүн мен өзүмдүн кесиптешим агам Мырза Каримовду сурап кетейин. Канаки бар экен, келет экен Азирет. Вот как раз. Bizden 2 yıldan beri bulardan orusça aytқанда сочинениесин жок ошол жазган мен мугалим болгум келет деген конкурска чыккан жазууларды мен өзүм да окудум 2 жылдан бери окуп бирок кимдикин окуп атканын мен билбейм себеби ал жерде фамилиясы да аты да жок номер ошентип кээде булардын жазган дилбаяндарын окуп отуруп абдан бир жакшы бир ойлорго келет экенсиң бир чети ушундай эмени уюштурган дүйшөн мына бизди уюштуруп атасага да чоң рахмат эми мен бул кызыбызга 2 белек берейин бул мен жумушка байланыштуу жетишпей калдым өзүнө керектүү нерсени сатып аласың ичинде конверттин ичинде акча бар анан бул жерде дагы ошо мен өзүм ошо борбордогу Азия университетинин бул жердеги эң башкы кеңсесинде иштейм нарында курулган кампус ачылган билесиздер эми ошол университетти биз Кыргызстандын Гарварды болсун деп аракет кылып атабыз Орто Азияны.
ошол жерде ошол университеттин футболкасы, университет жөнүндө маалымат, ручка, башка эмелер бар. Буюрса ошондой жакшы Бұл жақ өтіп тұру ғой, сіздерге дағы белек болып қалышы мүмкін. Азыр араңыздарда кем біледі, қысты болады. Қана емесе екінші орынды бұл жерде азырқы сөз қылып жатқан мектептің оқушысы. Ошол мектепте Оразали Сайдылханов ағайыбыз түптөгөн ушул автордук мектептен келип, ошол 11 класста окуган окуучуга тапшырып коюу үчүн менин досум, билим берүүнүн Асылбек аябай жакшы айтты, фанаты деп, күйөрманы деп, ошол Абдувахап Нурбаевди мен чакырдым. Ал эми белекти алуу үчүн биз чакыралы бул жака Балбаева Тансулуу. Жаңы оразалы ағайлар пайда болады, көз алдыңызда көріп жатамыз, бұйырса игілік болсын. Оразалы менің оқушысы, мен ойлаймын, ағайдың жолын улап, өрнек алып, бұйырса дағы көптеген ушундай кадрлар шығарып келген үміттебіз. Тансулуу ағайдың қолынан алып қой, бұл біздің юбилейный атынан бір чөнтөк телефон екен, балким онлайн болбой эле койсун го, бир керек тийип калабы деп. Эми биринчини ким утту экен? Биринчиге белек барбы экен? Карап көрөлүчү, бул жерде жок окшойт биринчини ала тургандары. Былтыр менин жээним утпай калганда ошого. Тамаша. Биринчи орунду былтыр дагы өзү Кыргызстандын бардык жери керемет. Бирок эмнегедир былтыркы биринчи орунду жеңген райондон дагы быйыл дагы жеңүүчү болду. Балким ошол жерде чыган биздин тилди сөз баккан адамдардын таасиридир. Билбедим. Быйылкы дагы жеңүүчү Актала районунан, Чолок Кайың айылынан, Бердалы Календеров атындагы мектептин 10 классынан Рахат кызы Салтанат. Кел кызым, азаматсың. Белекти тапшырууга мен Оразалы агайдын өзүнүн максаты. Ушундай агайдын колунан белек алсаң кандай сонун болот? Bunun içinde жөн гана мындай короз канттарды салып койдук, барганда ачып бири көргөзүп койбойсуң адамдар, эмне бар экен деп, иштери бишип кетпесин. Бул мен атындагы билбейм, мен технологиядан жокмун, бир жанагы отуруп алып мынага окшоп иштей турган. Керектүү кылам. Мектепти жакшы аяктап, каалаган кесиптин ээси болуп, Кыргыздын сыймыгы болуп, Кыргыздын керегине жараган. Эң негизгиси бирок өзүң бактылуу болгон кыздар болуп жүрө бердим. Аман бол. Бул жака отуруп турабыз. Ушул эдекелерин, даярдаган эдекелерине ушул анан окуучунун өзүнө эки ийгилик деген күндөлүк бар экен. Ошо келечекте турмушунда ийгилик каалап, ийгиликтүү окуучу мугалим боло берсин деп ошо эдекелерге ийгиликтүү мугалим дегенде эдекелерге окуткан агайларга берип турасыңар. Калган күндөлүктө өзүңөр толтурасыңар. Себеби ошо жеңиш турмушуңарда жана ишине айткандай бул жеңишиңер билесиңер бактыңар дөөлөт. Şu baktığımı devletti, kızlar balдар var. Ülkemizin geleceğine Türk futbolu turgan, geleceğini anıtlayıp turgan gerek olsa yaşlardan da var. İyilik alayım. Çok rahmat. Anda geçen ara özünüzü tanıştırıp koysanız bu jaka gelip mi? Buna özgöçü 11. klasslar jakşı tanıp aldılar. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Бакакиева Чынар Айбышевна.
билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директорумун. Бул борбор, эгер сиздер билсеңиздер, жалпы республикалык тестти өткөргөн мекеме. Ушу 20 жылдан бери быйыл биздин ошол 2021 жылы жалпы республикалык тестти 20 жолу өткөрдүк. Бизге дагы бир кичинекей юбилей болуп отурат. Бул биринчиден, ал эми эң эле маанилүү нерсени ошо азыр айткым келип атат, урматтуу Оразалы агай. Сизди мен ушул куттуу кутман курагыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен дагы бул ушул иш-чарага мен чыгырып келгенге абдан толкунданып кубандым. Мен ата-энем дагы экөө тең мугалим болгон эле. Сизге мен кааларым ден соолукта болуңуз агай, бар болуңуз, көп жашаңыз. Сиздерди биз көрүп, өрнөк болуп, ошо сиздер бизге артыңардан улай турган ушул жалаң эле сиздин мектептин мугалимдери эмес, Кыргызстандын атасысыз. Ошондуктан балдардын төрүндө, жалпы Кыргызстандын төрүндө болуп, дайыма ушул көп узак жашаңыз деп каалап кетем. Анан сиздерге дагы биздин борбордун эң эле баалуу нерсеси бул биздин отчеттор, жалпы республикалык тест боюнча. Ошол нерсени дагы мен ошол сиздерге берип коеюн дагы. Окуучулардын ийгиликтерин алып келүүгө мындай түрткү анализ берүү түрткү болуп. Конкурс жөнүндө айта турган болсок, былтыр бизде ушул урматтуу Дүйшөн мырза ушул конкурс жөнүндө айтып, анан жалпы республикалык тест тапшыра турган арасында балдар болуп калабы, негизи эле мугалим боло турган балдарга кандай колдоо көрсөтө алабыз деген суроо бергенде, ушул биз дагы жөн четте тура албадык. Ушул балдарды дагы бир куттуктап, сыйлыгыбызды берип, кичинекей болсо дагы бир салымыбызды кошобул деп чечтик. Жалпы республикалык тестти өткөрүп жаткан мекеме болгондон кийин биз ушул ар бир окуучуга, байкасам 10 жана 11 класстын окуучулары экен катышкандар. Биздин мекемеде жалпы республикалык тесттен башка дагы долбоорлор бар. Анын арасында бир долбоор бул окуучулардын окуу жетишкендиктерин көз карандысыз баалоо деген. Ал жерге ал баалоого ар бир ата-эне, ар бир мугалим өзүнүн окуучусун алып келсе болот да. Ал 2 класстан баштап 11 класска чейин камтылган иш-чара. Кадимкидей эле тесттен өткөрүп, ошол тесттин жыйынтыгына ар бир балага сертификат берилет. Ошол тесттен, көз карандысыз тесттен биздин ошо жеңүүчүлөргө 3 жеңүүчү болсо дагы, бирок кызыктандыруучу байге алгандарга дагы чогуу бирдей эле карайлы деп чечтик. Баарыңыздарга тең ошо акысыз тестти тапшырууга сертификаттар берилет. Бул биринчиден. Ал сертификаттын ичинде 3 предмет бар: окуу жана түшүнүү, математика жана кыргыз тилинин же орус тилинин практикалык грамматикасы. Ушул сертификатта көрсөтүлгөн телефондор боюнча байланышып, кайсыл жерден кандай тапшыра аласыңар, 1 апрелге чейинки учурда тапшырып алсаңыздар болот. Бул биринчи биздин сыйлыгыбыз. Экинчи сыйлыгыбыз бул дагы жалпы республикалык тестти жакшы ийгиликтүү тапшырууга салым кошкон колдонмо. Тестти тапшыруу боюнча, негизги тест боюнча колдонмону сиздерге белек кылып берели дедик. Кыргыз тилинде жана орус тилинде бар. Азыр өзүңүздөр тандап карап аласыздар, кайсы тилге жараша. Негизи эле ушул нерсенин баары тең, анан ушул залдын ичиндеги бүгүн болуп аткан аура, ушул атмосфера баардыгы тең. Чынында эле Дүйшөн мырза айтып кетти, мугалим болушабы болбойбу билбейбиз депчи. А мен каалап кетет элем, ушунун баардыгы тең силерге түрткү болуп, мугалим болуп, алдыңкы мугалим болуп, Оразалы агайдай болуп, эмгек сиңирген деген наамга жетишиңиздерге тилектешмин. Чоң рахмат. Уларды өздерine берip koysalım da. Atını aytı öyle verip böyle de. Рахат кызы Салтанат бар эми. Hep daha veriyoruz hazır. Çok berебиз. Балбаева. Балбаева Тансуу. Хамидуллаева Мадина. Gel ver altı. Маматаев Азирет. Рафикова Ханзода. Олдомат кызы Каниет. Кайратбек кызы Айзат. Султанова Айназик. Бул сертификаттардагы үчүндө өздөрү келбесе дагы Дүйшөн мырзага берип коем. Анан байланышып тапшырса болот.
Чоң рахмат. Кана Жақшы сессияны ерте бүтүрүп бердиңиз. Бул дагы болсо жакшы салмалык. Биздин эссе конкурсунун жеңүүчүсү Рахат кызы Салтанаттын эссесин окуу үчүн Тынчтыкбек агай сизди чакырып койсок, ушул эжекелердин арасынан кыздар балдардын астынан ошол 60 минуталык онлайн системада эссе жазганда Рахаттын эссеси өзгөчө белгиленди. Эссенин темасы мектебимде эмнени өзгөрткүм келет деген темада жазылган. Мектеп жашоосу, окуучумун. Балалыгым, байоолугу, аарулугу мектебиме тыгыз байланыштуу. Деги койчу, жашоодо кайталануучу процесстер, айлануулар бардыгы бири-бири менен тыгыз байланыштуу. Ар биринин максаты, милдети тим эле шуруну сапка тизгендей, иш системасы акылсыйгыз. Ушул учурда оюна келчү нерсе акыл берилбеген заттардын айлануусу. Ушундай болуп жатса, акылдуу жандар биз эмне кылып жатабыз? Милдетибизди так аткарып жатабызбы? Окуучу катары оюмду жазууну баштадым. Качан адам баласы абалын түшүнгөндө, кабыл алганда алдыга кадам таштайт. Өзүнүн башындагы тоону көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрүп, учурдун маселесин башкача айтканда, караңгылыкты миң кайталап айткыча, бир бурчуна чырак жагуу керек. Мектебиме гана эмес, мектептерге өзгөртүү киргизем деген максатым бар. Максатыма жетүү үчүн менин азыркы кадамым маанилүү. Максатыма жетип, мектебимди өзгөртүү үчүн жазган күндөлүгүмдү ачтым. Жазганым бар экен. Мектепте биз дүйнө кызыктарын окуйбуз, тарыхты окуйбуз, адабияттын оош кыйышына, алыкулдун сүйүү ыргагына тартып, Дарвиндин теориясына чейин кызыгып окуйбуз. Күнүмдүк турмушта бир нерсени канчалык пайдасы бар. Чыгыш тарап, батыш тарап бир-эки кылым алдыга кетип жатса, биз аларга жетүүнүн өнүгүүнүн жолун караштырбай, илгерки Советтер Союзунун түзгөн программасы менен отурабызбы? Бул ыргак менен билим берүү системасы күчтүү болгон Сингапурдай же Финляндиядай өлкө болууга канча убактыбыз кетет? Жок. Мен ишенем, максатыма жетип, өмүрүмдү дал ушул нерсеге арнайм. Ойлоп көрсөм, ачуу чындык жазылды. Жаштардын курчтугу Тыныстанов менен Абдырахмановдукундай болсо, бул деле убакытты талап кылбайт. Каалоо болсо кар күйөт дейт. Батыш адамды айга жашатканы жатса, биздин кантип билим берүү системасын, мамлекетибизди өзгөртүү колубуздан келбейт. Мектебимдеги окутуу метод мени чектелүүмө, ошол эле учурда нейтралдуу окутууга тарбиялап жаткансыйт. Бүгүнкү күндө кайсарыбызга нейтралдуу болобуз. Мына демек, окуу системасы менен методика туура болгондон улам жаштардын, окуучулардын кайдыгерлиги барган сайын артып бараткандыгы ушул. Мектебимде мугалим менен окуучунун ортосундагы мамилени, сабакты өтүү методикасын өзгөрткүм келет. Эки гана нерсе адамдын руханий жактан өнүгүүсүнө, интеллектуалдык жактан жана чыныгы окуучу аталышка чоң таасир тийгизет. Мен ишенем. Коомду өзгөртүп ийбесем дагы өзгөчө эмгегим, идеяларым, ыкмаларым менен бир мектепти өзгөртөрүмө.